Саламатсыңарбы, балдар, урматтуу бүтүрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин сабагыбызга кош келипсиңер. Биз кайрадан эле ушул жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо курсун улантмакчыбыз. Бүгүн биз силер менен окшоштуктар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Окшоштуктарды биз дагы аналогиялар деп дагы атап жүрөбүз. Аналогиялар адам баласынын ой жүгүртүүсүн жеңилдетүү үчүн колдонулат. Кандайдыр бир жаңы жагдайга туш болгондо биз аны белгилүү жеңилдетүү максатында белгилүү бир нерсе менен окшоштурабыз. Же болбосо дагы бир затка салыштырып көрөбүз да. Окшоштуруу менен ойлонгондо бизге ошол объектилер анын ички жана сырткы түзүлүшүн алып өткөндө алда канча жеңилирээк көрүнөт да, бизге жеңилирээк сезилет, жакшы түшүнөбүз. Окшоштуктар бул 20 суроодон турат. Жана ага кошулуп дагы 10 сүйлөмдөрдү толуктоо кошо берилет. Ошону менен эки тестке 30 минута убакыт берилет. Ошол 30 минута ичинде окшоштуктар менен сүйлөм толуктоону иштеп бүтүрүүгө, үлгүрүүгө аракет кылышыңыздар керек. Эмесе балдар, анда биз төмөнкү мисалдарды карап, ошолорду окшоштуруп, алардын кандайча бири-бири менен байланыштуулугу жөнүндө сөз кылып, талкуулап көрөлү. Биринчи тапшырманы көрөлүк. Бул жерде төө анан бото деп турат. Бул кызыл менен берилип турат, силер көргөндөй эле. Бул төө деген, бото деген бул энеси менен баласы. Муну биз эталондук жуп деп айтабыз. Башкача айтканда кийинки варианттарга суроо катарында берилүүчү жуп болуп эсептелинет. А вариантында эчки, кулун, Б вариантында кой, улак, Вда жылкы, козу, Г вариантында уй, музоо деп берилип турат. Жана мен айткандай эле, бул жерде төө энеси, бото баласы болсо, демек биз эне менен баланы окшоштуруп карап көрөлү. Эчкинин баласы кулун эмес, койдуку улак эмес, жылкыныкы козу эмес, демек бул жерде уйдун баласы музоо деген вариант туура экен. Экинчи тапшырмага өтөлү. Багбан анан күрөк деп турат. Бул эталондук жупта багбан деген дыйканды түшүнөбүз. Дыйкандын колдонгон негизги күрөгү буюму бул күрөк болуп эсептелинет. Демек, кайсыл тармакта иштеген адам эң негизги карманган, тутунган буюму эмне экендиги жөнүндө сөз болуп атат. Бул жерде врач оорулуу дейт. Врач оорулуулар менен иш алып барат, бирок ал оорулуу деген анын карманган мындай бир кесибине байланыштуу болгон бир буюму эмес. Мугалим окуучу дейт. Бул дагы ошол врач менен оорулуу сыяктуу кетип атат экен. Айдоочу машина дейт. Машина деген бул курал эмес. Муну бир эле айдоочу менен байланыштырууга болбойт. Демек, бул жерде эми бизге келип атат туура варианты бул карапачы, чопо. Демек, карапачы деген бул ар кандай карападан сонун жакшынакай идиштерди чоподон жасайт. Демек, чопо деген анын ошол негизги жасай турган баягы эмеси, буюму болуп эсептелинет да, дайыма колдонулат. Биз карапачы дегенде чопону түшүнөт экенбиз. Багбан дегенде күрөктү түшүнгөндөй эле да. Андан кийинки үчүнчү суроого келели. Көлөч анан маасы дейт. Көлөч дегенди билесиңер. Көлөчкө биз маасыны кийип туруп, анан маасы менен биз жерди баса албайбыз. Маасынын сыртына сөзсүз түрдө көлөч кийилиш керек да. Демек, бул бир кийимдин үстүнө дагы үстүнөн кийилүүчү кийим катарында кабыл алсак, анда галстук, тумак дейт. Галстук менен тумак деген экөө эки башка, галстук моюнга тагылса, тумагы башка кийилет дагы. Бул экөө анча мындай бир байланышы болбой калып атат. Көйнөк, футболка дейт. Бул көйнөк менен футболканы бир учурда кийбейбиз. Шарф, анан пальто дейт. Шарфты моюнга салабыз, анан анын үстүнөн пальто кийилет. Ал эми шым менен костюм деп турат. Бул шым деген ылдыйкы бөлүгү, ал эми костюм үстүңкү бөлүгү болуп туруп, бул дагы мындай катар-катар кийилүүчү нерсе эмес. Ошондо туура варианты шарф менен пальто болуп калат экен. 4-үнчү тапшырмага келелик. Тың анан бышык деп турат. Бул экөөсү мындай синоним сөздөр. Тың, жумушка тың, жумушка бышык дегендей мааниде алып көрсөк, анда А вариантын окуп көрөлү. Көрөгөч, баамчыл дейт.
Булар дагы синонимдер. Көрөгөч адам экен, баамчыл адам экен, мындай алдын ала көп нерсени билет экен дегендей да, акылман деген сыяктуу кетип атат. Булар дагы синоним кетип атат. Ылдамдык, тездик дейт. Бул ылдамдык бул тездикти аныктоочу нерсе катарында кетет да. Булар мындай толук синонимдик мааниге келе албай калды. Катаал, жеңил дейт. Булар катаал деген мындай кыйын, ал эми жеңил деген тиги катаалга карама каршы антонимдик мааниде келип атат. Сейрек, кээде дейт. Бул дагы сейрек дегенде аз кездешүүчү нерсе, кээде деген дагы ушул кээде болуп турат. Бул окуя сейрек учурайт. Бул окуя кээде гана болот деген сыяктуу мааниде кетсек, демек бул жерде биз көргөндөй эле А варианты синоним, Б варианты толук эмес, Г варианты дагы ушул 3 варианты кандайдыр бир деңгээлде туура жоопко жакындап атат. Ошонун ичинен эми биз тың бышык дегенде адамдын мүнөзүнө карата алып карай турган болсок, анда бизге туура жооп катарында А варианты туура келет экен. Көрөгөч, баамчыл. Бул дагы адамдын мүнөзүн аныктоочу сөздөр болуп эсептелинет да. Кийинки 5-чи суроого келсек, бак анан тал деп турат. Тал деген бул ошол өсүмдүктөрдүн бир түрү. Бак деген ошол бир канча өсүмдүктөр өсүп туруучу жерди биз бак деп коебуз. А варианты көпөлөк, анан чымчык деп турат. Булар экөө тең учуучу, бирок экөөнүн кандайдыр бир байланышы, учканынан гана биз байланыштырбасак, калган учурларында байланышы жок. Гүл, астра деп атат. Гүл деген жалпы жонунан айтылат дагы, анан астра деген анын түрүнө кирип кетет экен. В варианты кассета, анан диск дейт. Бул экөө тең эле бирдей нерсе. Кассета менен дагы ар кандай музыка же болбосо кинофильм же дагы башка нерсени көрүүгө болот. Дискти деле мына ошондой эмеде көрсөк болот. Ал эми дептер, ручка дейт. Булар дагы окуу куралдары, булар дагы өз-өзүнчө жумуш аткарышат да. Демек булардын ичинен эми биз бак деген бүтүн болсо, тал анын ичине кирген бир бөлүгү боло турган болсо, анда биз Б вариантын гүл дагы жалпы жонунан айтылуучу бүтүн бөлүк, ал эми астра анын ичине кирүүчү бөлүгү катарында туура вариантты Б деп эсептейт экенбиз. Кийинки 6-чы тапшырмага келсек, киши анан аял деп турат. Булар мындай караганда карама каршы мааниде, бирөө эркек кишини, бирөөсү мындай аял затын көргөзүп атат. Экөө тең адам катарында. Адам, маймыл дейт. Булар бири-бирине байланышы жок. Адам деген аң сезимдүү, ал эми маймыл деген бул жаныбар катарында кетип атат. Киши, жигит анан бала деп атат. Булар ошол бала анан баланын жигиттик куракка жетиши дегендей, булар бирдей эле негизде кеткен жаш куракты көргөзүүчү сөздөр. Абышка анан кемпир деп турат. Абышкасы жана киши сыяктуу эле эркек адам, ал эми кемпир деген аял заты катарында түшүнсөк болот. Бирок бул карыган мезгилдеги учурду жаш өзгөчөлүгү боюнча аныктай алсак болот экен. Байбиче анан кыз деп атат. Бул жерде байбиче менен кыз дагы жана жигит менен бала сыяктуу, кыз анан кыздан кийин аял, келин, анан аял, анан барып байбиче деп ушундай жаш өзгөчөлүктөрүн көрсөтүүчү нерселер. Ошондо бизге туура жооп катарында абышка анан кемпир деген В вариантын айтсак болот экен. Анткени экөө тең баягы бирөөсү эркектик тарапты көргөзсө, бирөө аял затын көргөзүп аткандыгына байланыштуу ушул жоопту биз туура деп аныктай алат экенбиз. Кийинки 7-чи суроого келе турган болсок, эшик анан каалга дейт. Булар бир буюмдун эки башка аталышы, синоним сөзү катарында алсак болот. Эшиктин экинчи аталышы каалга. Демек, А варианты шкаф, анан китеп деп турат. Бул экөө бир буюмдун эки башка аталышына кирбейт. Шкаф деген башка нерсе, китеп деген ошол шкафка коюла турган китепти жакшы билебиз. Ал эми Б вариантында там, анан үй деп турат. Биз муну дагы бир буюмдун эки башка аталышы катарында кабыл алсак болот. Мисалы, мен там салдым, мен үй салдым дегендей кетсе, бул дагы синонимдик байланышка ээ. В варианты диван, кресло. Булар экөө эки башка. Кресло деген бир адам отура турган болсо, ал эми диван деген бир 2, 3, 4 адам отуруучу жай катарында, орундук катарында билсек болот. Ал эми Г варианты отургуч анан стол деп турат. Бул жерде отургуч дегени адам отура турган, ал эми стол дегени ал үстүнө буюм тайым коюп, сабак окуй турган үстөлдү түшүнсөк болот экен. Ошентип бул жерде бир буюмдун эки башкача аталышы, башкача айтканда синонимдик маанидеги сөз туура жообу Б вариантын алабыз.
8 тапшырмага келсек, көпөлөк анан кирпи деп турат. Бул жерде көпөлөк деген курт кумурскаларга кирүүчү ушундай бөлүк катарында билсек, ал эми кирпи деген бул сойлоп жүрүүчү жердеги ошо кирпи жаныбарды түшүнөбүз. А варианты кескелдирик, анан чымын деп турат. Бул дагы ошол сыяктуу кескелдирик да сойлоп жүрүүчү жандык, анан чымыны ошол чымын чиркейлерге кирүүчү. Бирок булардын орду алмашып калган. Орун алмаларга дагы караганга аракет кыласыңар силер белгилеп атканда. Б варианты ийнелик, анан ташбака дейт. Бул жерде ийнелик дагы ошол курт кумурскалар тибине кирүүчү, ал эми ташбака деген бул сойлоп жүрүүчүгө кирет да. Ал эми бака менен чиркей бул экөө дагы сойлоп жүрүүчү менен чымын чиркей, бирок экөө алмашып калган экен. Жылан менен гөгөн. Бул дагы жылан деген сойлоп жүрүүчү жаныбар болсо, гөгөн деген чымын чиркейлер тибине кирет. Бул жерде баардыгы эле окшош варианттар келип атат. Бирөөсү сойлоп жүрүүчү жаныбарды түшүндүрсө, экинчиси чымын чиркейлер тибиндеги дерди түшүнүп атабыз. Бирок бул жерде ордуларынан карап көрө турган болсок, А варианты дагы, Всы дагы, Гсы дагы орундары алмашып калган. Ал эми Б варианты ошондо бизге туура вариант катарында карасак болот экен. Кийинки 9-суроого келе турган болсок, обон анан музыкант деп турат. Обонду жаратуучу музыкант деп түшүнөбүз. Андан кийин поэзия акын дейт. Поэзияны ырды жаратуучу адам бул акын. Б варианты айдоочу бензин дейт. Айдоочу дегенди жакшы түшүнөсүңөр. Ал эми бензин деген бул автомобилге куюлуучу мунайды түшүнөбүз дагы. Бул экөөнүн байланышы жок. Акын аңгеме дейт. Акын ыр жазат, аңгемени жазуучу жазат. Демек бул жерде да окшошпой калыптыр. Сүрөтчү анан сүрөт деп турат. Бул жерде сүрөттү сүрөтчү тартат. Бул туура вариантка жакын, бирок тиги эталондук жупта биринчи обон болуп туруп, аткарылган нерсе, жасалган нерсе болуп туруп, анан ошону жасаган адамды түшүндүрсө, бул жерде биринчи жасаган сүрөтчү кесипти берген дагы, анан анын жасаган буюмун же болбосо ошондон жасалган чыгармачылыгынан чыккан нерсени, сүрөттү экинчи берген да. Демек Г варианты толук туура болбой калды дагы. А варианты туура болуп эсептелинет. Анткени акын поэзияны жаратат. Поэзия дегени биринчи келип, акын деген андан кийин келип атат да. Акыркы тапшырмабыз бул мээнеткеч ак кол деген экен. Бул карама каршы маанидеги сөздөр. Мээнеткеч деген эмгекчил деп түшүнөбүз. Ак кол деген бул фразеологиялык мааниде келип атат дагы. Бул жумуш кылбаган жалкоо адамды түшүнөбүз. Демек бул жерде А варианты курбу, тең туш деп турат. Булар бири-бирине синонимдеш сөздөр. Достор деген мааниде, курдаштар деп түшүнсөк болот экен. Ал эми Б варианты сыйлуу, урматтуу дейт. Бул дагы синонимдик мааниде кетип атат. Сыйлуу коноктор, урматтуу коноктор дегендей. Картаң анан жаш деп атат. Картаң деген карыган адамды, карыган нерсени түшүнсөк, ал эми жаш деген бул жаш, демек картаңга карама каршы антонимдик маани берип атат. Ал эми сакчы, кароолчу деп турат. Г вариант. Бул экөө синонимдик байланыштагы сөздөр. Экөө тең кандайдыр бир коопсуздукту карап туруучу кесиптин ээлери катарында карайбыз. Ошондо туура варианты мээнеткеч анан ак кол деген антонимдик мааниге, В вариантындагы картаң, жаш деген туура келет экен. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, жалпы республикалык тестирлөөдөгү окшоштуктар тесттик тапшырмасынын саны 20 экендигин биз сабактын башында да айтканбыз. Ал сүйлөм толуктоо менен кошо келет дагы. 30 минутта бере тургандыгын убактысын дагы кошо белгилеп кеткенбиз. Эгерде сен өз сөздөрүңдү сөздөрдүн маанилерин жана анын бири-бирине болгон жалпылыгын, айырмачылыгын, карама каршылыгын, бүтүндөн бөлүгүн айтор кандай жагынан болбосун окшоштура алсаң, анда аны так ажыратуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуң дагы. Бул тапшырма сен үчүн аткаруу оңойго эле турат. Жалпы республикалык тестирлөөдө берилүүчү кыргыз тили бөлүмүндөгү окшоштуктар тууралуу маалымат алдыңар деп мен ишенем. Бир канча тапшырмаларды дагы мени менен кошо аткарып түшүндүңөр болуш керек. Анда берилген суроолорго ийгиликтүү дагы жооп берип жаттыңар ичиңерден болсо дагы. Демек кайталоо, иштөө тесттерди бул билимдин атасы болуп эсептелинет. Канчалык тесттик тапшырмаларды аткарып, окуп, көп
үйрөнүп турсаңар, сөзсүз анын акыбети кайтарына мен ишенем. Эмесе бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен соңуна чыкты. Кийинки сабакка жолукканга чейин саламатта болуңар.